Саламатсызбы Айнур эже, менин суроом бар эле, жооп берип коюңузчу, сураныч. Менин жолдошум менен жашаганыбызга 5 жыл болду. Өмүр бою көңүлүм жок адам менен жашоо мүмкүнбү? Себеби жолдошум менен жаңы таанышканда да мага жаккан эмес. Азыр да жакпайт. Экөөбүз эки башка адамбыз, ортодо бир бала бар дейт. Бул жерде жаша же жашаба деп айтуу туура эмес болуп калат. Негизи эле жашаш керекпи же ажырашыш керекпи деген чечимди силер өзүңөр кабыл алышыңар керек. Анткени ар бир үй бүлө индивидуалдуу. Ар бир эркек менен аялдын ортосундагы мамиле бул индивидуалдуу. Демек чечимди өзүңөр гана чыгара аласыңар. Бирок чечим чыгарыш үчүн алгач билим алышыңар керек. Сүйүү деген эмне? Сезимдер деген кандай болот? Ал эмне? Үй бүлө деген эмне үчүн курулат? Эркек деген кандай болот? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилелер кандай болуш керек? Ошол тууралуу туура жана так маалымат алып алсаңар, силерде адашуу болбойт. Анткени үй бүлө куруу оор нерсе, ажырашуу тез эле. Алгач, мына бул видеонун аягына чейин мен бир суроону берейин, ошого өзүңөр жооп бергиле, силер чечим чыгарууга жакыныраак болуп каласыңар. Бул мындай суроо. Жолдошумдан мага эмне жакпайт? Жыты жакпайбы? Денеси жакпайбы? Мимикасы жакпайбы? Отуруп туруп сүйлөгөн манералары жакпайбы? Ой жүгүртүүсү жакпайбы? Тарбиясы жакпайбы? Жашоого болгон көз карашы жакпайбы? Жашап жаткан максаты жакпайбы? Же мага караган көз карашы жакпайбы? Мага карай кылган мамилеси жакпайбы? Мени кучактап мага жасаган нерселери жакпайбы? Же жасабаган нерселери жакпайбы? Ошол суроого жооп берип көргүлө, андан кийин анча-мынча нерселер, түшүнүктөр оюңарга келе баштайт, жолду көрүп баштайсыңар жана чын эле жашаш керекпи же ажыраш керекпи деген чечимге жакындай баштайсыңар.